7 каналдын берүүлөрүн түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Кесиптештер менен биргеликте бүгүнкү күндүн актуалдуу окуяларына токтолобуз. Алдыдагы жарым саат бою биздин каналдан алыстабаңыздар. Алгач негизги окуялардан кыскача. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда күйдүргүгө шектелип ооруканага түшкөндөрдүн саны 7 кишиге жетти. Дагы 41 адам байланышта болгон. Манжаларында явный признаки сибирской язвы болуп, сибирский язванын жаралары турат. Уна мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Бир мандаттуу округтардан талапкерлерди расмий түрдө каттай баштады. Ал эми $550 000 пара алууга шектелген БШКнын мүчөсү 2 айга камакка алынды. Шайлоодо таза өткөрүү үчүн эң биринчи шайлоо системасын борбордук шайлоо комитетинин курамын толук алмаштырыш керек эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин маалыматтарды ушул учурда социалдык баракчаларыбыздан, YouTube, Facebook жана Instagramдан да күзөтсөңүз болот. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда күйдүргүгө шектелип ооруканага түшкөндөрдүн саны 7 кишиге жетти. Бул тууралуу карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун бөлүм башчысы Кубанычбек Бектурдиев билдирди. Анын айтымында өткөн жумада Кара Суу айыл аймагынын Жүзүмкан айылынын тургундары өлүп калган ойду союп, этин 17 үй бүлөгө тараткан. Андан соң кээ бирлеринин колунда ыйлаакчылар пайда болуп, 7 адам күйдүргүнүн белгилери менен Аксы райондук ооруканага жаткырылган. Негизи бир уй капысынан өлүп калганда союшкан. Алар деле күйдүргү бар экенин билбесе керек. Учурда 2 адамдын лабораториялык анализдеринен күйдүргү аныкталды. Калган 5-өнүкү терс чыкты. Бирок колдорундагы жара оорунун белгисин көрсөтүүдө. Баарынын абалы жакшы. Ал эми булар менен 41 адам байланышта болгону аныкталды. Анын ичинен 10-14 жашка чыгы элек балдар. Алар үйүндө медиктердин көзөмөлүндө болуп, антибиотик алып жатышат, деди Бектурдиев. Мындан улам айылда санитардык агартуу иштери күчөтүлгөн. Ветеринардык адистер мал союлган жерден алынган топуракты лабораторияга жиберген. Азыркы учурда ошо 7 оорулуу жатат стационарда. Алардын эми клиникалык белгилери боюнча ошо күйдүргү оорусуна бардыгы окшош. Врачтар эми күмөндүү деп туруп жаткызган. Алынган анализдердин жыйынтыгы боюнча ошо 2 оорулуудун жана жараттан алынган сымыфтар болот. Ошолорунан Сибир жаразынын палычкасы табылды деген аныктама келди. Барысынын акыбалы жалпы орто деп белгиленет. Сибир язва оорусунун явный клинический проявлениялары бар. Основной ошо контакт болгон колдорунда, манжаларында явный признаки сибирской язвы болуп, сибирский язванын жаралары турат. Баткен облусунун Лейлек районундагы Исфана-Кайрагач Уна жолунда кырсыктан 2 адам каза тапты. Маалыматка караганда Honda Step вагон менен Honda Fit үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 42 жана 20 жаштагы 2 киши каза тапты. Жараат алган 7 кишинин 2-өө 9 жана 6 жаштагы жаш балдар. Алар Сүлүктүү шаардык ооруканасына жеткирилди. Министрликтин Лейлек райондук бөлүмүнүн куткаруучулары каза тапкандардын сөөгүн Ички иштер министрликтин кызматкерлерине өткөрүп берген. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматына алайык, Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30%га көп катталган. 497 киши жол кырсыгынан каза тапкан. 500 000ден көп эреже буздуу катталып, 8 000 айдоочу мас абалында кармалды. Жыл башынан бери кан жолдогу кырсыктарда 6900 киши ар түрдүү жарааттарды алышты. Уна мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев ээлеген кызматынан кетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Түмөнбаев өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу мекеменин башчылыгынан министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругу менен бошотулган. Ал бул мекемеге 2020 жылдын октябрында Марат Пирназаровдун ордуна келген болчу. 26 августта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Уна мамлекеттик мекемесинин иши текшериле баштаган.
Министрлер кабинетінің төрағасы Улукбек Марипов эл аралык стандарттагы транспорт каражаттарын каттоо көйлөктөрүнүн бланкаларын даярдоо тендерди 2 есе кымбат бааланып калганын билдирди. Беле кетсек, Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин бир катар жалпыга маалымдоо каражатындагылар жазып чыгышкан. Ош шаардык соту кала мэриясынын спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Кылыч Саркарбаевди актады. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык өкүм 11 августта чыккан. Сот жазык кодексинин 359 документтердин жасалмалуу жана 142 беренеси ден соолукка этиятсыздыктан оор зыян келтирүү боюнча Саркарбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок деп тапкан. Анын негизинде мурда тандалган баш коргоо чарасы алып салынып, үй камагынан бошотулган. Ош облустук прокуратурасы жогорудагы өкүм менен макул болбой облустук сотуна апелляциялык сунуш келтирген. Кылыч Саркарбаев паспортун жасалмалаган жана криминалдык иштерге аралашкан деген кине менен өткөн жылдын 17 декабрында УКМК тарабынан кармалып тергөө абагына киргизилген. Атайын кызмат ал Женго каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун лидери Кадыр Досонов менен жакын мамиледе болгонун билдирген. Бул окуяга байланыштуу Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси кызматынан бошотулган. Ал эми 16 январда үй камагына чыгарылган. Саркарбаев жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Бекеним Кыргызстан партиясы менен катышканы маалым. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округтардан талапкерлерди расмий түрдө каттай баштады. Учурда талапкер болууну эңсегендердин катары калың. Ал арада БШКнын мүчөсү Акылбек Эшимов коррупцияга шектелип 2 айга камалды. Мындан улам 28 ноябрда өтүүчү шайлоодо да БШКнын мүчөлөрү парламенттик шайлоону таза өткөрүүрүнө күмөн санагандар болууда. 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтарда талапкерлерди көрсөтүү этабы башталды. Шайлоого катышууну каалагандар 18 октябрга чейин БШКнын талабына ылайык документтерди тапшыра алышат. Мурдагы мыйзамдан айырмачылыгы бул жолку шайлоодо мамлекеттик кызматта иштеп талапкерлигин койсо ыйгарым укугун токтотот. Бизде бир округтуу мандаттар боюнча округтар белгиленип өтүштү. Азыркы күндө бир мандаттуу округтар боюнча партиялар, саясий партиялар тарабынан жана өзүн өзү көрсөтүү боюнча талапкерлердин документтери кабыл алынып баштады. Бүгүнкү күндө саясий партиялардан бир мандаттуу округтар боюнча талапкерлер боюнча эч кандай документтер түшө элек. Бир мандаттуу округтардан талапкерлерди каттоо расмий түрдө жарыялангандан тарта шайлоого катышаарын жар салган талапкерлердин катары калың болууда. Мыйзам боюнча каалаган жаран эл өкүлү болууга акылуу. Бирок шайлоо системасына өзгөртүү киргизип, кат сабаты жок, коррупцияга катыштыгы бар айрым талапкерлерди шайлоого катыштырбоо талаптары да айтылууда. Округда 9000 кишиден кандидатын коюп атат. Ооба ар бир адамдын укугу бар. Бирок Алыбек Алымча дегенде алы барбы, элдин арасында авторитети барбы? Ошон менен кандидатын коюш керек да. Мына жалаң ууру кески байлар мынакей парламентке келебиз деп жалаң ушинтип отуруп мынакей элдин кадырын сыйлабай, өлкөсүн сыйлабай, мына ушундай саясий кризиске кептелтип отурушат. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимов былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо $550 000 алганын билдиргени айтылган. Акча 2020 июнь айында парламенттик шайлоого катышуучу партиялык тизмеде алдыңкы 5 орундун ичине кошуу убадасы менен алынган. Бул фактынын негизинде Эшимовго карата кылмыш иши козголуп 2 айга камакка алынды. Акылбек Эшимовдун камалышына байланыштуу билдирүү жасап, БШК мүчөлөрү партиялардын мындай иштерине киришүүгө укугу жок экенин билдирген. Коомчулук арасында БШКнын мүчөсү мындай ири коррупциялык иштерге барып жатышы бул жолку шайлоо процессинде дагы жемкорлук аракеттерге жол ачып, шайлоонун таза өтүшүнө шек жаралды. Шайлооду таза өткөрүү үчүн эң биринчи шайлоо системасын Борбордук шайлоо комитетинин курамын толук алмаштырыш керек эле.
Андан кийин жанагы биримдик, мекеним Кыргызстан деген сыяктуу шайлоодо бузган партияларды бул партиялардын кийинки шайлоого катышууга укугу жок. Эске салсак, бул жолку парламентке 90 депутат шайланат. Партиялык тизме менен 54, ал эми бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Азыркы тапта парламенттик тизме менен шайлоого катышуу үчүн 75 партия БШКнын каттоосунан өттү. 2020 жылы 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого 16 саясий партия катышкан. Шайлоонун акыйкатсыз өткөнүнө байланыштуу өлкөдө бийлик алмашкан. Андан улам шайлоо жыйынтыгы жокко чыккан. Сапар Акунбеков, Өзкүн Жороев, 7 канал, Бишкек. Президент Садыр Жапаров 16 сентябрь күнү Душанбе шаарында өтө турган ЖКК жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышат. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мамлекет башчылар эл аралык жана регионалдык коопсуздук боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле сессиялар аралык мөөнөттө жасалган иштер тууралуу сөз болот деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле 17 сентябрь күнү ушул эле Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити өтөт. Иш-чарада ШКУга жаңы жетекчи тандоо маселеси каралат. Мындан тышкары уюмдун 20 жылдыгына карата Душанбе декларациясы кабыл алынат. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 13 сентябрдагы маалыматына ылайык соңку бир суткада өлкө боюнча инфекциядан 2 киши каза тапты. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2574 адамга жетти. Соңку бир суткада вирустагы 68 адамдан табылды. Талас менен Ош облустарында катталган эмес. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 177.226 кишиге жетти. Билим берүү жана элим министрлиги Бишкекте дарыгерлердин сунушуна ылайык окуучулар милдеттүү түрдө маска тагынышы керектигин эскертти. Бул тууралуу министрдин орун басары Надира Жусупбекова 13 сентябрдагы маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында эпидемиологиялык кырдаал өзгөрүп кетиши ыктымалдыгын эске алып, өлкө боюнча мектептерде беткап тагуу сунушталат. Буга чейин министрликтин өкүлү Гүлшан Абдылдаева мектептерде маска тагуу милдеттүү эмес экенин айткан. Ал беткап тагынуу эрежелерин окуучулар сактабай, аны көзөмөлдөө кыйын экенин белгилеген. Дарыгерлер масканы ар бир 2 саатта алмаштырып туруу зарыл экенин эскертишет. Ушул күндөрү мугалимдердин 70%дан ашууну коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Республика боюнча мектептер 15 сентябрдан тартып кадимки тартипте иштей баштайт. Бала бакчаларды ачуу маселеси жайгашкан районундагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша чечилет. Кемин районунун аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүнүн имараты 1968 жылы курулган. Акыркы 15 жылда бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бүгүнкү күндө имарат толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, дарыгерлердин кубанычында чек жок. Оңдоп түзөөдөн кийин бейтаптарды санитардык эпидемиологиялык нормаларга ылайык кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жаралып, жалпы эле район калкы үчүн сапаттуу медициналык тейлөө алуусуна шарт түзүлгөн. Айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Бообек айылындагы башталгыч класстар үчүн жаңы мектеп ачылды. 100 окуучуга ылайыкташтырылган бул имараттын курулушу 2020 жылы башталып, 2021 жылы аяктаган. Бул убакытка чейин 1950 жылы курулган. Эскилиги жеткен, шарты жок мектепте окуп келишкен. Учурда мектеп жаңы окуу жылына балдарды кабыл алууга толугу менен даяр. Ошо 3 жылдын ичинде ошол Арис жашнакай ремонт кылып, жакшы здание алып, биз түшүбүздө көргөн нерсени өңүбүзгө келди. Чынында биз аябай сүйүнүп жатабыз. Биз киргенде ушунчалык жап-жарык ушундай жашнакай отделенияга кирдик. Бокстарыбыздын баарында деген жашнакай туалети бар, жууна турган жери бар, душевой бар, бардык условиясы менен ачылды. Биз аябай ушунчалык ыраазыбыз. Ариске дагы биздин ушул Кемин районунун акимиятына дагы ыраазыбыз. Ошол мэрине да ыраазыбыз, Алтын кеңге ыраазыбыз. Ушулар аябай чоң жардам кылып, ошолордун күчү менен ушундай отделениябыз бүттү.
биз ушунчалык сүйүнүчтүү болуп атабыз. 56 жылдан бери капиталдык ремонт болгон эмес. Баягы жылык эле косметикалык ремонт кылып, анан ушул күнгө чейин келгенбиз. Ал жерде окуучуларыбыз көбөйгөн сайын 2 сменде окуп, кабинеттерибиз тар болуп, жаңы имаратка муктаж болгонбуз. Ошол анан эми азыр жаңы имаратыбыз башталгыч класстарга эсептелген жаңы имарат болуп эсептелет. Бардык башталгыч класстар окуйт, жана административдик кабинеттердин баары ошол имаратта. Ал эми эски имаратта болсо жогорку класстан окуучулар окуйт. Куршап аймагынын жаштары айылдык китепкана үчүн 1000ден ашык китеп чогултууну колго алышты. Мындан 60 жыл мурда курулган китепканада китептер эски болгондуктан окурмандар азайып кеткен. Абалды жөнгө салуу жана айыл жеринде китеп окууга кызыктыруу максатында ар бир адамдан бир китеп марафону башталды. Китепканачы Роза Абдыкасымова бүгүн 500гө чукул жаңы китептерди чогултуп алам деп үмүт кылууда. Ал 50 жылдан бери эскилиги жеткен Куршап айылдык китепканасын иштетип келет. Эшигин каккылаган эч ким жок, көңүл сыртында калып бараткан айылдык китепкана жаңы китептерге муктаж. Мындан улам бүгүнкү иш-чарадан үмүтү чоң. 1960-жылы неме кылган китепкана болгон. Анан китепкананын иши нормальный, шарты бар, айыл өкмөт тарабынан жакшы ремонт кылып берген. Только китеп жагынан сал эски китептер көбүрөөк да. Мынандай жаңы китептер менен толуктанып калганда аябай жакшы болот эле. Айылдагы чакан китепканада окурмандардын суроо талабын канааттандырган китептер жокко эсе. Абалды билген окурман демилгени колго алып, бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашырган. Демилгенин арты менен бир айдын ичинде эле китепканага 600 китеп чогултулду. Планыбызда 1000 китеп чогултуу болчу. Азыр 500ден ашын 600-дин тегерегинде китепти чогултуп келип, айылыбыздын китепканасына тапшырып берүү аземинин алдында турабыз. Жалпы активисттер элден китептерди чогулттук. Жарымы 300дөй элден чогулду. Калган 100 китепти Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетекчилиги бөлүп берди. Калган 200 китепти элден түшкөн акчадан бул жактагы Куршап айылыбыздын Куршап өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Демөөрчүлүк көрсөтүп, ошол акчаларга калган китептер алынды. Демилгечилер айыл элин китеп окууга акырын үндөп, алардын сабаттуулугун арттырууну максатташат. Китеп окууга мажбурлоодон мурда кызыктыруучу түрдүү иш-чараларды уюштурушкан. Ага Куршап айылынын тургундары катышып, ал катарга бир нече китептердин автору мурдагы маданият министри Нуржигит Кадырбеков чакырылды. Китеп сүйүүчүлөрдүн жыйыны үй бүлөлүк тарбия тууралуу семинар менен коштолду. Көп чоң кишилер, чоң муун өкүлдөр байкап атат. Азыр жаштар дагы эле китеп окуй жүрөт деп ойлоп атат. Алар айтып ойлоп атканда, ушундай бир жаштар чыкты, мектеп окуучулары жылына бир 150ден 130дан китеп окуп койгончу. Анан бул жөнүл окуп койгон менен кала бербейт экен, адам өзгөрөт экен, деңгээл өсөт экен, ой өсөт экен. Ошон үчүн бул өтө маанилүү долбоор. Бүгүн Куршап жергесине келген абдан кубанып атам. Кыргызстан боюнча бул долбоор барбаган жер калган жок, район калган жок, бирок айылдар бир топ. Азыр эми бул долбоор башы бар, аягы жок долбоор да. Тынбай иштей бериш керек, анткени дүйнө өсүп атат. Эгер уктай берсек дагы артта калабыз. Аз деле артта калганбыз. Мен азыр таппай жүргөн чыгарма Султан Раевдин Топон анан Жанжаза деген китеби бар. Жанжаза китебин жакында эле таптым, бирок Топон китеби мага аябай кызык болуп атат. Ошол китепти таппай жүрөм. Бир жылдын ичинде негизинен 200дөй китеп окуйм өзүм. Анан өзүм окуган, өзүм сатып алган китептерди башкаларга дагы бөлүшөм. Себебинде алар дагы мен себепчи болуп, алар дагы бир өзгөрүшүн каалайм. Бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып 3 жылдан бери уланууда. Негизги максаты жарандарды китеп окууга тартуу жана эскилиги жеткен китепканаларды жаңылап, китеп фондун көбөйтүү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000 адамга 288 китеп туура келет. Өлкө боюнча түрдүү багыттагы 1000ден ашуун китепкана бар. Алардын фондунда 19 миллиондой китеп сакталуу. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал, Өзгөн району. Жалал-Абадта тургундар үчүн оңой акысыз батирге ээ болуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Анткени Бренд Хаус курулуш компаниясы тургундар үчүн акысыз 5 батир ойнотууда. Кечээ анын биринчи оюну өтүп, ноокендик тургунга бир бөлмөлүү батир буйруду. Алдыда дагы бир канча үй бүлө кубанычка бөлөнөт. Анткени бул саамалык эми гана башталды. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Biz sizdi kutluktab çalып атабыз. Бренд Хаус курулуш компаниясы, сиз батир жеңип алдыңыз.
Жалал Абад шаарындагы Brand House курулуш компаниясы 27 үй бүлөнүн кубанычына себеп болду. Турак жайлуу болуу кыялында жүргөн Эгембердиевдин тилеги орундалып, күтүүсүз жерден бир бөлмөлүү батирдин ээси болду. Аталган батирди буга чейин Brand House курулуш компаниясы лотереяга койгон. Эгембердиев оюнга катышканы менен батир утам деп ойлогон эмес. Биз сизди Барбит театрдын астында күтүп атабыз. Туп-туура сизде 7 мүнөт убактыңыз бар. Келип калсаңыз барыбыз көрөлү. Паспортуңузду сөз сала келиңиз. Макул, рахмат. Квартира ээси. Алтын ключ чын жүрөктөн куттуктайм. Bir bölmölүү батирге сертификат. Дагы бир жол. Бул компанияда оюн болуп атканын өткөн жума сентябрдын башында апаман уктум. Катышпай бербейсиң деп. Андан кийин ошо келип эле катышып койгон, паспортун алып келип. Утам деп ойлогон эмесмин, ойлой эле өзүм иштери менен көчөдө эле жүргөн. Компаниядан чалып калдык. Сөзсүз башкаларды дагы сунуштайм. Билет калыстан квартира сатып алгыла, мында оюндар болсо оюндарына катышкыла, утуп алгыла, силерге да ийгилик каалайм. Эң чоң байге бир бөлмөлүү батир болсо, калган катышуучуларга 50 миңден 100 миң сомго чейинки сертификаттар даярдалган. Калыстык үчүн компания оюнду кеңседе эмес, эл көп чогулган жайда өткөрдү. Комиссиялык курамда жеринде жөнөкөй тургундардан түзүлгөн. Мындан улам саамалыкка күбө болгондор да оюндун жүрүшүнөн күмөн санашпайт. Алланын эмескен буйругу экен, пешин экен. Ошол жерден Жалал Абадтагы жүрөк толкунданып турат элем өзүндө. Жакшы утуп алдым. Пешене бар экен, утуп алдык ушунча адамдын арасынан. Ойногула утукла. Аталган компаниянын 5 батир акысыз ойнотуусу боюнча маалымат эгемендүүлүк күнүндө жарыяланган. Оюнга катышуу шарты да жөнөкөй. Тагыраагы компаниянын кеңсесине барып катталуусу жетиштүү. Андан бери 10 күн аралыгында 2000дей жашоочу катталган. Батир утууга сизде да мүмкүнчүлүк бар. Анткени алдыда дагы 4 батир ойнотулмакчы. Анын ичинен мугалимдерге жана милиция кызматкерлерине өзүнчө уюштурулат. 5 квартираны берүү чечими ошол жерде эле чыкты, стадиондо эле. Анан мен чыгып жарыяладым. Негизи эмне үчүн биз андай кылдык? Себеби эгер ошол куруп аткан объекттен 10 үй пайда боло турган болсо, анын 5-өсүн Алланын ыраазычылыгы үчүн элге таратуу бул ыйксан болуп эсептелет. Бул чоң жакшылык болуп эсептелет. Ушу элге кичине болсо дагы жардам болсун деген ойдо гана 5 квартираны ошол розыгрыш кылып берели дедик. Ал эми мындай эле бир органга же бир мамлекеттик ошол социалдык аз камсыз болгон үйлөргө таратып койгула деп берип кое турган болсок, ал жерде балким калыстык болбой калат эле. Бул розыгрыш ар 10 күндө болот. Белгилей кетсек, Brand House курулуш компаниясы 2 жыл мурун Бишкек шаарында иш бердүүлүгүн баштаган. Аталган компания Жалал Абад шаарында да ачылып, Алато Грант аталышындагы 10 кабаттуу турак жайын куруп жатат. Мында компания мамлекеттик кызматкерлерге өзгөчө жеңилдиктерди караган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад. Бүгүнкү берүүбүз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Бул жана башка жаңылыктарды кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан, ошондой эле расмий сайтыбыздан окуп тааныша аласыз. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Аман туруңуздар.